Assalamu alaikum. Бүгін сіздерге өнөкөт бөйрөк оорусу тууралуу сүйлөп бермекчимин. Бул диагноздук кандайдык ар бир бейтап шокко түшүп калат. Себеби дарыгердин айткан сөздөрү өкүмдөй эле угулат. Бирок сиз тынчсызданбаңыз. Анткени адам тирүү турганда анын мүмкүнчүлүктөрү түгөнбөйт. Эгерде сиз өз алыңызга дем алып жатсаңыз, басып жүрсөңүз, тамак жеп, суу ичип жатсаңыз, анан өз алыңызга улуу зара, кичүү зара кылып жатсаңыз, айыгуу мүмкүнчүлүгүңүз дагы да жогору. Андыктан үмүтүңүздү жоготпоңуз. Анан ары бери чуркай бербеңиз. Ар кайсы врачка, ар кайсы талаптарга бара бербеңиз. Айрыкча Өзбекстандык Кахраман деген талапка кайрылыштын кереги жок. Албетте анын адамдык сапатына, ишмердүүлүгүнө терс көз карашта эмесмин. Бирок ал сунуштаган Раво деген чөбү эч кандай жыйынтык бербейт, креатининди азайтпайт. Андыктан ага кайрылбай эле койгонуңуздар жакшы. Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте бир врач менен, нефролог менен иштешкениңиздер жакшы. Ошо катары мага дагы кайрылсаңыздар болот. Колдон келишинче жардам берүүгө даярмын. Ушул орунда оорулуу адам менен тагыраагы өнөкөт оорусу бар адам менен соо адамдын айырмасын эстетким келип турат. Айырмасы өтө аз. Ал кайсы айырма десеңиз, өнөкөт оорусу бар адам өзүнө карап жүрүш керек болот. Диета кылыш керек болот. Анан зарыл болсо 2-3 дары ичиш керек болот. Башка дээрлик айырма жок. Андыктан жүрөгүңүздө кайгыны сууруп салыңыз. Анан өзүңүздү кароого киришиңиз. Адам канча өмүр сүрүшүн бир Кудай билет. Андыктан үмүтүңүздү ашырыңыз. Анан албетте ушул ооруда карманып турган жашоо образына көнгөнү аракет кылыңыздар. Биринчи кезекте дарыгер жазып берген 2-3, балким андан көбүрөөк дарыларды үзбөй айтканындай кылып ичип жүрүңүздөр. Дарылар боюнча айта турган болсом, эгерде сиздин кан басымыңыз бар болсо, анда сөзсүз түрдө ошонун дарысын биринчи кезекте ичиш керек. Анан кан басымды өлчүтүп туруш керек. Себеби кан басымдын бийиктеши бөйрөккө зыян алып келет. Тагыраагы сакталып калган функциясын дагы жоготуп алышыңыз мүмкүн. Андыктан кан басымды эч убакта бийиктетпеңиздер. Эгерде сиздин диабетиңиздер бар болсо, анда диабеттеги ошол глюкозанын деңгээлин дагы бир темпте сактап туруш керек. Ошондо бөйрөктүн мүмкүнчүлүктөрү дагы да кеңейет. Анан бул ооруда сакталчу диета белокту азайтыш керек болот. Бир күндө ашып кетсе 50 граммга чейин гана белок жей аласыздар. Анан ошол себептүү организм белокко муктаж болуп калат. Аны болсо дары аркылуу толуктасаңыздар болот. Эч кандай зыяны жок. Кетоанолог деп коебуз. Мисалы бизде кеңири таркаган дары бул кетостерил. Аны сиз тынчсызданбай эле иче берсеңиздер болот. Канча көп ичсеңиздер деле ал эч кандай зыян алып келбейт. Андыктан ошону ичип жүрүңүздөр. Ошондо бөйрөктүн мүмкүнчүлүгү дагы да артат. Эгерде ичип жүргөндөр болсо, комментарийге жазып койсоңуздар жакшы болот. Анан дагы эгерде бөйрөктүн функциясы начарлаган болсо, ал функцияны башка органдарыбыз аткарууга киришет. Мисалы, терибиз, анан ичегилерибиз, айрыкча жоон ичегибиз аркылуу тазалануу функциясы жогорулайт. Жана ага жардам берсек дагы болот. Мисалы, сорбенттер аркылуу. Энтероскел деген сорбент бар. Ушуну эч дегенде бир күндө бир маал ичип турсаңыздар, организм жакшы тазаланып турат. Ошондо бөйрөгүңүздөр дагы анча кыйналбайт. Анан сууну азайтпаш керек. Аз дегенде бир күндө 1 литр суу ичесиздер. Анан албетте дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруу керек. Анализдерди аз дегенде 3 айда бир тапшырышыңыздар керек. Ошондо албетте айыгуу мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы да жогорулайт. Анан гемодиализге буюрса жетпейсиздер. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз. Анан керектүү адамдарга бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз.